Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Уктуруу мен Асылбек Жодонбеков алып бардымын. Режиссер пультта Замирбек уулу Дамир. Биздин берүү Роза Тумбаеванын Демилге Сейил аралык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде болгон чыгууда. Бүгүн биз Кенже Кырактагы балдарды өнүктүрүүдөгү жетишкендиктер, көйгөйлөр жана перспективалар тууралуу толкулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач студияга келген конокторду тааныштыра кетсек, Алмаз Токтомбетов, Кыргыз билим берүү академиясы, башталгыч жана мектепке чейинки билим берүү лабораториясынын башчысы, педагог илимдердин кандидаты. Киндербаева Доктургүл, Роза Тумбаеванын Демилге Сейил аралык коомдук фондунун аткаруучу директору. Кош келдиңиздер. Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин эфир түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде суроолор, сунуштарыңыздар болсо бизге кайрысаңыздар болот. Телефон номерлерибиз 39 21 90 65 66 04. Анда биз баштасак, айтсаңыздар, ага эжекелер, ушул 2017 жыл Кенже Кырактагы балдарды өнүктүрүү жаатында абдан сиздерди кубанткан окуя эмне болду сиздерде? Быйылкы жылы Кенже Кырактагы балдар үчүн чындыгында эле бир топ жакшы иштер жасалып атат. Өткөн жылы бул башталган. Биз компетенттүүлүккө негизделген жаңы муундагы предметтик стандарттарды даярдап баштадык. Бул иш уланып атат, жыйынтыкталуу алдында турат да. Андан кийин мына типтүү окуу программалары даярдалып атат ушул кезде. Эгерде мына келе жаткан жылда башталгыч класстар боюнча ушул предметтик стандарттын жана типтүү окуу программаларынын негизинде окуу усулдук комплекстер жаңыланат, ага тендер жарыяланат. Ошол эфирден пайдаланып айта кетким келет, ошого кызыккан инсандар болсо биз менен байланыссаңыздар болот. Экинчи бир чоң жаңылык, өткөн жылы биз мектепке даярдоо программасы мурда 100 сааттык менен 2006 жылдан 2012 жылга чейин келген болсо, кийин бул аз экен деп 240 саат болгон. Өткөн жылдан баштап 480 сааттык Наристе деген программа кирди. Буга 98% биздин 6 жаштагы балдарыбыз тартылды да. Бул дагы мамлекеттеги зор жетишкендик деп айтсак болот. Эми мунун мааниси абдан зор, анткени бакчага тартылган балдардын пайызы 7%ке чейин түшүп кеткен убагында. Анан азыр 14-тө отуруп акыркы маалыматтар боюнча 18,5% расмий айтылган маалымат бар. Андан да көбөйүп атат дейт. Эми биздин жарандар чындыгында жерлерде өз демилгелери менен жеке менчик бакчаларда абдан активдүү ачып атышат. Бул багытта иш жакшы жүрүп атат. Ошондо деле бир 18% болсо бир 82% жакын бала эч кандай программа тартылбай калат да. Ушул багыттан алганда Наристе программасынын орду, ролу абдан зор. Абдан чоң. Доктор эже, сизде кубандырган окуя эмне болду? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Силерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, мен дагы ушул өткөн жылдагы эрте жаштагы Кенже Кырактагы балдардын өнүгүшүндөгү 3 жакшы кубанычты белгилеп кетким келет. Биринчи, алыстагы Алабуканын 1-май айылындагы жайлоодогу балдардын ичинен ушул биринчи жолу бала бакчага келип, бир мотурайган таптатынакай Наристе китепти кайра кармап быдылдап эле сүйлөп аткандан, мен ушу китепти көргөндө сүйүнүп атат го деп энесинен сурасам, энеси көзүнө жаш алып, ушул бала бакчага келгени баламдын тили өстү, тили чыкты деп ыйлаганына бир эсептен ушундай мындай ыңгайсыздансам, анан кубандым. Эмнеге десем, ошол эне баласын карата турган атайын адистик бар экендигин, тили эмнеге чыкпай жаткандыгын билбейт, бирок бала бакчага келгенде балдар менен баарлашканына ошо кубанычы жетине албай туруптур. Экинчи, жалпы Кыргызстанда биринчи жолу Масари Буканын 3төн кийин кеч деген китебин кыргызчага чыгарып, ошону эне аталардын аттиңа бизге керек эле деп муктаж болуп тургандыгын абдан сүйүндүм. Үчүнчү чоң бул институционалдык иш. Жакында эле ушул бир ай мурун бул маалымат менен тааныштык. Биринчи жолу Кыргыз Республикасында мындай Борбордук Азия республикаларынан айырмаланып, эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү же болбосо 0 жаштан 8 жашка чейинки баланы өнүктүрүү биргелешкен стандарттарынын иштелип чыгышы бул өтө чоң жеңиш болуп эсептелинет. Дагы кубанычтуу кабар, биз жаңы жылдан баштап эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү боюнча радио мектебин
баштаганы турабыз. Мына ошого биз мындай кубанычтабыз. Абдан соң сиздер экөөңүздөр тең мындай оозуңуздар толуп мындай улам бири бирин санап атканыңыздарга мен да абдан мындай ушул багытта адис катарында абдан кубанып атам. Демек кенже урактагы балдарды өнүктүрүү боюнча абдан жакшы бир жөрөлгөлөр, абдан бир жакшы самалыктар бар экен. Анас мырза, сиз өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, ушул билим берүү мыйзамы, стандарт, ушул базалык программалардын 480 сааттык жанагындай нормативдик жагы жакшы жолго коюлуп калыптыр да, өзүңүз айткандай мындай абдан бир мыкты бир жакшы бар. Анан көбүрөөк мындай практикалык аспектте кандай болуп атат? Көбүрөөк мындай мамлекеттик мекемелерге иш жүргүзүп атабы, же долбоорлордун ишмердүүлүгү жакшыбы, же ата энелер жигердештиби? Эми ушул нукта биз сөзүбүздү уласак, Алмаз мырза. Абдан бир орчундуу маселени көтөрүп атасың, Асылбек. Себеби мен 2013-жылы Кыргыз билим берүү академиясында мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү боюнча лаборатория жаңыдан түзүлгөндө ошол жерге жетекчи болуп келдим да. Келгендеги биринчи максатыбыз ушул болчу. Кыргызстанда баардык уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар, долбоорлор, ата энелер биригип иш кылганда гана биз бир ийгиликке жете алабыз. Буга чейин чынын айтыш керек, ар тарапты тартып баягы тамсилдегидей ар тарапка тартып кеткен күч болду да. Ошол багытта биз негизги күчүбүздү жумшап атабыз. Эми бүгүнкү күндө айтсак болот, мектепке чейинки башталгыч билим берүү боюнча мамлекеттик уюмдарда, биздин Кыргыз билим берүү академиясы дагы, ошол учурда долбоорлор дагы, анан өкмөттүк эмес уюмдар дагы бир багытта иштеп атабыз. Мисалы үчүн бир эки мисал айта кетким келет. Предмет компетент стандарттар даярдалгандан кийин Доктор Шашевин ошол жерде эксперт. Биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерин, окуу бөлүмдөрүнүн башчыларын, райондук билим берүү борборлорунун кызматкерлерин Кыргызстан боюнча окутуп атабыз. Мына эртеңки жыл жаңырганда 3-үнөн баштап 10-на чейин 8 күндүк окуу бүтүндөй Кыргызстан боюнча болот. Ошондо дагы мына мамлекеттик уюмдан тренерлер бар, өкмөттүк эмес уюмдардан бар, коомчулуктун өкүлдөрү бар да. Анан экинчи маселе, мына окуу көндүмдөр боюнча бизде USAID-тин бир программасы иштеп атат, долбоору. Бирге окуйбуз деген долбоор. Булар дагы активдүү иш жүргүзүп, мына 14-нөн баштап, 12-синен баштап Нарында 3 күндүк тренингде болобуз. Анан 16-сынан баштап Ысык көлдө болот. Бул айтып атканым, ушул иштердин баары мындай жапа-тырмак, жалпы бир биримдиктин негизинде ишке ашып атат деп айтат элем да. Демек бүгүнкү күндө ошол кенже урактагы балдарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик мекемелер, коомдук уюмдар жана мындай адистер мындай бириккен иш жасап атканы абдан жакшы. Анан дагы бир маанилүү нерсе, ошол бүгүнкү күндө мына өзүңүз айткандай пайыздык өлчөм 19%га жетип калыптыр да, 18ден да ашып баратат. Балким статтандайлар боюнча бул да жакшы көрүнүш. Анан ата энелердин аракети кандай болуп атат? Ушул нуктага токтолсоңуз. Бул жөнүндө мен таптакыр мындай бир кызыктай маалымат билдиргим келет. Мамлекет тарабынан камкордукка алынган балдарды өнүктүрүү боюнча 20% бул бала бакчага камтылган балдар деп атабыз. Бирок баланын өнүгүүсү, мээнин калыптанышы физиологиялык процесс. Эң кабыл алуу муктаждыктары 0 жаштан баштап, айрыкча 3 жашка чейин баланын мээсинин калыптанышынын 60%, 8 жашка чейин 80% калыптанып бүтөт экен. Дагы эле өтө көп балдар өнүгүү процессинен сыртта калып атат. Сыртта. Биз азыр мектепке гана даярдоо процессин гана чечип атабыз. Ушул мезгилге чейин эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү проблемасы, мисалы үчүн 3 жашка чейинки баланы же медициналык мекемелер энаталарга өнүгүүгө жардам береби, же билим берүү мекемелерине приоритет эмес, анткени аларда бала бакчадан башталат 2,5-3 жаштан кийин. Мына ошол маселеге өзгөчө көңүл бөлүүнү мындай коңгуроо кагат элек. Бул таптакыр каралбай калган дың маселе болуп атат. Бирок адамдын калыптанышын эң олуттуу, эң пайдалуу түптөлүп, андан кийинки өнүгүүсүндө өмүр бою платформа өнүгүү базасы боло турган ушул эрте жаштагы урактагы балдардын өнүгүүсү керек болсо дүйнөдө көп каралбай, Кыргызстанда мына жаңы ачылып келип атат. Бул илимге негизделген нерсе, бул сөз эмес. Ошон үчүн биз ушуга биринчи иретте мындай маселе коюшубуз керек. Анткени энаталар үчүн 0 жаштан 5 жашка чейинки баланы өнүктүрүүгө кандай өнүгүү деген эмне бул? Кандай муктаждыктары бар? Кантип биз ага жардам бере алабыз? Бул боюнча көп иш чара жок деп айта алам. Мына жакында биз энаталар менен кездешип, балдардын өнүгүү процессиндеги энаталардын ролу жана алар кандай ишмердүүлүктү аткарат дегенде энаталар суроону берип атпайбы? Тамак ичиргенди билет экенмин дейт. Кандай прививка, кандай ооруп атканда балама кандай жардам берерин биз сурай алат экенбиз.
А баламды кантип өнүктүрөм деген маселени мен эч жерден таба албай жатам дейт. Орусчада китеп эми көпчүлүк эл жетпейт ал. Керек болсо жана балдарды өнүктүрүүгө багытталган Бенджамин Споктун китеби дагы кыргызча жок, Атайын теле берүүчүлөр, радио берүүчүлөр, же болбосо жанагы бизден атайын тигил же бул бекитилген тармактык бекитилген бул багытында жок. Ошон үчүн биз ушуган өзгөчө маани беришибиз керек. Маани беришибиз керек. Абдан соң анан негизи эле Алмаз мырза, ушул окумуштуулар эки факторду өзгөчө өзүңүз жогоруда доктор Леже сиз айтып өткөн факторду эки маанилүү билет да. Ушул кенже курактагы балдардын өнүгүүндө эң негизги фактор үй бүлө, анан кийин ушул мектепке чейинки балдарга кызмат көрсөткөн мекемелер. Анан эмне албетте мектепке кызмат көрсөткөн мекемелер мына республика боюнча мына 20%га жетпей атат. Ал эми ата-энелердин абалы кандай? Вот именно жогоруда сиз айтып кеткендей, ата-энелердин педагогикалык сабаттуулугун өркүндөтүү боюнча Алмаз мырза иш алып барылып атабы бул жактакта? Асылбек, мен бул суроого жооп берердин алдында бир кичине кошумча айта кетким келип атат да. Биздин Кыргызстанда азыр доктор Шашена белгилеп кеткендей 0 жаштан 3 жашка чейинки балдар жөнүндө эч кандай документ жок болчу да. Буга чейин ал каралбай эле калган. Ал да ким карашканы белгисиз болчу. Билим берүү министрлиги караш керекпи? Кечирип коюңуз Алмаз мырза, сөзүңүздү өзүңүзда биз радио каарман бар экен, кабыл алсак андан кийин сөзүбүздү аласак. Угуп атабыз сизди радио каарман? Мен Ысык көлдөн Тоң районунан Бөкөнбаевтан сүйлөп атам. Жакшы, айтыңыз. Мен Айта бериңиз, сөзүңүздү улайбыз. Тоң Шамбекова Майрамкан. Мен 42 жыл мугалим болгом. Абдан жакшы. Азыр пенсиядамын. Мында тиги бала бакчадагы балдардын акыбалы боюнча бала бакча азыр жакшы. Уюшту, бир эмес центральный мектептин жанында 2 жерде бала бакча бар. Бирок менин айтайын дегеним, ошо бала бакчадагы окутуп аткан балдарга опыттуу мугалимдер бар да. Ооба, тажрыйбалуу мугалимдер. Ошондой мугалимдерди алып барып эмес ошо балдардын билимин өздөштүрөт эле да. Балдар менен алардын. Демек эже сизге бүгүнкү күндө ошол бала бакчаларда иштеген тарбиячылардын сапаты көп канааттандырбай атат. Ошону бергиңиз келип атабы? Ошол тарбиячылардын сапаты, билим деңгээли сизди канааттандырбайбы же кандай? Ооба, билим деңгээли болбой атпайбы? Жакшы. Ошон үчүн опыттуу мугалимдер азыр пенсиядагы мугалимдерди алып барып койсо ошол балдарды сумдук окутат да. Биздин окуткан балдарыбыз Ерматов аскер деген ички иштер министри тамаган жай министри болуп турган. Абдан жакшы. Демек жаңыл деген билесиңер, биз менен тең экенчи ачыктуу. Абдан мыкты эже, абдан жакшы. Демек эжекенин сөзүндө көбүрөөк мындай ошондойлор. Жакшы. Эжеке көбүрөөк мындай бүгүнкү күндө ошол адистердин сапатына маани берет да. Бирок мындай бир байкасаңар, ошол тексттин арасында бир олуттуу маселени көтөрүп кетти. Мына акыркы мезгилдеги иликтөөлөр ушул бала бакча Кыргызстанда ачылды. Кудайга шүгүр көбөйүп атат. 13%-тен 20%ке чейин жетти. Айрыкча 10-12 жылдары өстү. Албетте. Бирок башка маселе бар. Ошол жерде иликтөөдө бала бакчадагы балдардын өнүгүү сапаты мындай канчалык деңгээлде бүгүнкү талапка жооп берет деген жерде дагы эле төмөн деп атат. Анткени бүгүн ошол бала бакчанын имаратын кармоо, бала бакчага тамак берүү, бала бакчанын жылуулугун берүү, бала бакчага иштегендерге жумуш ордун камсыз кылуу болуп атат. Бирок балдарды өнүктүрүүгө багытталган методикалык, дидактикалык материалдар жана өнүгүү талаптары менен иштөө жогорку деңгээлде эмес. Демек ошондуктан мына биз бүгүнкү күндө сиз туура маселени айттыңыз. Көпчүлүгү бала бакчага жана мектепке мындай камера хранения катары өткөрүп берип, ошол жерде баксын, тамак ичсин, бир көзөмөлдүн астында турсун деген гана мындай багыт менен берип атат. Биз башка маселени, баланын өнүгүү мүмкүнчүлүгүн, баланын когнитивдик кабыл алуу, айлана чөйрөнү мындай өнүгүүгө багытталган мээнин ошол мезгилдеги өсүү фазасынын муктаждыктарына кантип жооп беребиз? Эне даярбы? Эртең эне болом деген эне даярбы бала күткөн? Бүгүн балалуу болгон жаш ата эне даярбы? Мына ошол маселесин. Анан жыйынтыгында кийин 1-класска карабасаңыз, ошол эрте өнүгүүдөн өксүгөн бала 1-класска келип баары бир үлгүрбөйт. 1-классты бүткөндөн кийин жогорку жакшы сапаттуу билимди мектептен үлгүрө албайт.
ал жогорку окуу жайга келгенде сапаттуу адис боло албайт. Демек бул экономиканын өнүгүшүндө сапаттуу өз ордун таба алган мыкты адиске айлана албайт. Анткени ошол жерде эң чоң инвестициялык мүмкүнчүлүк эрте өнүгүүдө жатат. Демек кенже курактарга мындай максималдуу түрдө көңүл буруш керек экенин айтып атасыз. Абдан жакшы. Урматтуу радио көрөрмандар, биз бүгүн түз эфирде кенже курактагы балдарды өнүктүрүүдөгү жетишкендиктер, көйгөйлөр жана перспективалар тууралуу сөз кылып атабыз. Суроолор, сунуштарыңыздар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин телефон номерлерибиз 39 21 90 65 66 04. Жогоруда айтып кеткендей, Алмаз мырза мына эжебиз дагы ошол тоңдон чалган эжебиз айтып кетти. Демек мугалимдердин сапаты мындай жакшы деңгээлде коюлбайт. Сиз буга макулсузбу? Мен буга толугу менен макулмун. Айрыкча мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы адистиги боюнча иштеп аткандар бүгүнкү күндө абдан аз. Биз бир сыйра карап көрдүк, бир 80%дан жогору азыр бала бакчаларда башка адистиктеги адамдар иштеп атат. Мына жакында эле Кыргызстанда Save the Children, Спасить детей, балдарды коргойлу деген уюм бар. Ошол өзүнүн пилоттук балдар бакчаларында бир мыкты тарбиячы деген конкурс уюштурду да. Ошондо мен калыстардын мүчөсү катары карап көрдүм. Конкурска катышкан тарбиячылардын 90% башка кесиптегилер да. Бүгүнкү күндө бул маселе абдан оор, чоң маселе. Буга биз өзүнчө көңүл бөлүшүбүз керек. Анан мен Асылбек жанакы сөзүмдү улап айта кетейин дегеним, биз бүгүн кенже куракта балдар жөнүндө сөз кылганыбыз менен негизи анын пайдабалы мектепке чейинки курак болот да. Ошол жактан жакшы өнүкпөй калса кенже куракта деле кыйналып калат да. Анан Кыргызстанда жана 0-3 жаштагы балдарга көңүл бөлүү жок болчу. Мына 2 жылдан бери ЮНИСЕФтин колдоосу менен Саламаттык сактоо министрлиги, Билим берүү министрлиги ушул балдардын стандартын даярдады. Балдардын өнүгүү стандартын. Ошол жерде индикаторлорун коюп, ар бир 6 ай боюнча индикаторун коюп, анан стандарт даярдалды. Андан сырткары бул жаңы төрөлгөн баланын күндөлүгү даярдалды. Муну биз жакында эле жогорку кеңеште билим берүү комитетинде презентация кылдык. Ал жерде да колдоо тапты. Жаңы жылдан баштап ошол күндөлүккө мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен акча бөлүнө турган болду. Эгер ошол ишке ашып калса, мына жаңы жылдан ар бир төлөгөн бала колуна ошол күндөлүктү алат. Күндөлүктө 6 айда бала кандай көрсөткүчтөргө жетиш керек. Муну ата-эне деле өзү көзөмөлдөсө болот да. Бул дагы бир Кыргызстандагы бир жакшы ишти айтат элем. Экинчиден, жанагы суроого долбоорлор, мамлекеттик уюмдар биргелешип ишке ашырган бир жакшы үлгү деп айтам да. Анан эми дагы бир маселе, жана өзүм суроо берип кетпедимби? Ата-энелердин салымы канчалык? Могу чет мамлекеттерде, Европада, айрыкча Японияда эрте жаштан өнүктүрүү борборлору бар. Бул ошол 0 жаштан 3 жашка чейинки балдарды ата-энелери балдарын көтөрүп алып барып, ошол борборлордун ичинде балдарды өнүктүрүү боюнча макулдашат, ойношот. Бизде андай борборлор мына Бишкекте эле пайда болбосо, Ош шаарында, аймактарда кирегеле жок да. Андан сырткары эрте жаштан кийлигишүү борборлор деген бар. Бул айрыкча Санкт-Петербургда жакшы өнүккөн. Кожевникова деген мыкты адис бар ал жерде. Булар жанагы өсүүсүндө кичине терс көрүнүштөр бар, кемчиликтери барларды эрте жаштан кийлигишип, кайра нормалдуу балдардын катарына кошуу боюнча. Бул өзүнчө борбор. Бул боюнча дагы өзүнчө сөз кыларым, бирок Кыргызстанда ушул маселе өтө эле алсыз. Доктор Шашенов, мына жогоруда сиз айтып кеттиңиз. Анан Алмаз мырза да айтып кетпеди, мына Бишкекте, Ош шаарларында мындай бала бакчалардан тышкары кошумча кызмат көрсөткөн мекемелер аябай көп. Мисалы үчүн Балажан, Сейтек жана башка райондук мекемелер аябай көп да. Анан аймактарда тилекке каршы бул багытта иштерди алып бара албай атат. Анан муну кандай дейсиздер? Муну коомчулук ишке алыш керекпи, же билим берүү мекемелериби, же бир мамлекет муну колго алыш керекпи деп ойлойсуздарбы? Бүгүнкү күндө мамлекеттик саясатта деле, билим берүү министрлигинин саясатында деле ошол 0 жаштагы балдардан 3 жашка чейинки балдар үчүн атайын мындай борборлор ачылган жок. Мына жакында эле биз сиз экөөбүз да көрдүк, ошол эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү стандарттарын кабыл алышы, келечеги боюнча. Бул жерде Бишкек шаарында башка өлкөлөрдү көрүп келген жаш энаталардын муктаждыгы жаңы бул илимдик далилдөөлөргө ынангандан кийин ачып, мындай ошого умтулган жаштар болуп жатат. Бул жеке гана Бишкекте эмес, ар бир айылда болуш керек. Кеп эле борбор ачуу эмес, кеп эле көп каражат алып туруп кимдир бирөөнү кызмат менен камсыз кылып, ошол жерге отургузуп иштетүү эмес. Ар бир эненин эрте жаштагы баланы өнүктүрүүдө компетенттүүлүгүн, баланын муктаждыгын, баланын өнүгүшүндөгү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен үйгө чейин ошол көтөрүп жүргөндө, эне боюнда көтөрүп жүргөндө, төрөлгөндөн баштап ошо мектепке чейинки кандай иш чараны алып баруу керектиги боюнча энаталардын билимсиздигин көрүп жатабыз. Мына тез арада мына ошол стандарттар роддомдо энелерге бекер берилет деди.
Бул стандарттардын туруктуулугун камсыз кылып, же болбосо бизде институционалдык эс тутум деп коет, ал туруктуу педагогдорго окуганга киргизип, медициналык колледждерде, пед колледждерде туруктуу көндүмдөрдү калыптандырыш керек. Чындыгында бүгүнкү күндөгү 20% мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин кабыл алынышы дагы жалпы статистикага таасир эте албайт. Мисалы үчүн коңшу өлкөлөрүбүздө 80-90%ке чейин чечип койду. Кыргызстанда башка эчтекебиз жок. Эгерде эрте жаштагы баланы туура өнүктүрүү боюнча салынган инвестицияны чыгым деп карасак, анда бул өлкөнүн келечеги жоктугу жана баланын өнүгүүсүн далилдеген Нобель сыйлыгын алган биздин Хекман айтпады, эрте жаштагы өнүктүрүү баланын өнүгүшүнө салган долларыңар $1 эртең күн $10 чейин өнүгүп келет деп. Анткени мына сиз карасаңыз, илимий түрдө далилдеп атат, секундасына 700 нейрон маалымат алышып турат экен ошол баланын 3 жашка чейин. Бул тынымсыз маалымат, тынымсыз жаңы нерсе менен анын таанып билүүсүн анан калыптандыруу. Эгерде ошол бош бойдон калса, кийин кайсы маалымат келет, кайсы көндүм келет, ал өтүп кеткен процессти калыбына келтирүү өтө оор болуп калат. Анан мен да ушул дагы бир маселени козгогум келип атат. Албетте мына Алмаз мырза да аябай жакшы айтып өттү. Жанагы долбоорлорду айтып өттүңүз да, бүгүнкү күндө абдан көп долбоорлор менен, алардын жардамы менен бир канча иштер ишке ашып атат да. Анан ошол эле мезгилде биздин ушул педагогдордун, Кыргызстандагы өзүбүздүн педагогдордун мына ар бир ушул аймактык окуу жайларда педагогикалык факультеттер бар. Окумуштуу адистер бар. Ушул биздин кесиптик бирдиктерибиз өзүнүн үнүн айтпай, сөзүн жазбай, китебин жазбай, айылга чейин мүмкүн университеттин деңгээлинде болобу, же болбосо айыл өкмөттүн жардамы менен болобу, ошол айылдын деңгээлде түшө албай атат. Көбүрөөк долбоорлорду эле күтүп калган жокпузбу деген дагы ой туулат да менде. Кандай дейсиздер? Мен жана сөзүнүн башында айтып кеткендей, ушул көрүнүш бизди абдан өкүндүрөт. Анткени бүгүнкү күндө долбоорлор менен жана өкмөттүк мекемелердин ортосунда кандайдыр бир тирешүү болуп калып атат да. Тескерисинче алар биригип иштеш керек. Анын максаты бирде. Анан барсаң долбоорлорду күнөөлөйт, ишти алдыга жылдырганын ордуна. Долбоорлор тигилер менен мындай мамиле таба албай калып атат да. Биздин бүгүнкү күндө максат ошол бүт балдар менен алектенген, ошол тарбия багытындагы алектенген мекемелердин баарын башын бириктиришибиз керек. Ошондо гана мындай алга жылабыз да. Бизде Кыргызстанда бир мыйзам бар. Мамлекеттик жеке менчик кызматташуу деген. Ушул мыйзамдын дараметин колдонуп туруп, ошол мамлекеттик уюмдардагы, долбоорлордогу, өкмөттүк эмес уюмдар, ата-энелер, анан жалпы коомчулук биригип туруп ошол ишти колго алсак, анда алга жылдырат элек. Анан эми сен айтып аткан суроонун артында бир моюн кала турган бир өкүнүчтүү нерсе бар. Ошол аймактардагы педагогдорубуздун деңгээли ошол айрыкча мына мектепке чейинки 6 жашка чейинки балдардын психологиясы боюнча, өнүгүү өзгөчөлүктөрү боюнча эми дараметибиз чектелүүрөөк. Ушул жагын моюнга алышыбыз керек. Муну биз колго алып күчөтүшүбүз керек да. Доктор Шайна, сиз ушул көп жыл бою мындай Ысык көл областында мындай ушул как раз педагог адистерди жетектеген атайын институт жетектеп келдиңиз. Анан кандай дейсиз, ушул областтык деңгээлде педагогдор өз алдынча мындай мыкты бир алгылыктуу иштерди алып барууга жетилип калдыбы? Жетилип калды, бирок эң коркунучтуу маселе ошол жөнүндө компетенттүүлүгү, же болбосо билгичтиги, көндүмү, маалыматы болбосо мугалим эмнени айта алат бүгүнкү күндө. Мына жакында биз ошол энаталар менен иштеп атканда мектеп директору мындай деген суроону айтты. Мен өзүм жаман болдум деди угуп атып. Мен ушунчалык иштеп жүрүп ушул маалыматты мен билбейт экенмин деп. Ошону маалыматты бүгүнкү күндө бул илимдин иликтөө натыйжаларын Кыргызстанга алып келип, элге мамлекеттик мекемелер аркылуу түшүндүрүп, жеткирип, зарылдыгын жеткиргенден кийин анан мына Кыргыз билим берүү академиясы менен биргелешип кадрларды кайра даярдоо, же болбосо анын кесибин өркүндөтүү курстарында компонент сыяктуу милдеттүү түрдө жеке гана мугалимге эмес, медиктерге да кошо киргизүү абзел. Абдан мындай алдыга өнүккөн мугалимдер бар, бирок аларды дагы мындай даярдаш керек. Ошол эпизодичный мындай долбоор болуп атат. Бул долбоор боюнча мен 2000 жылы Борбордук Азия бүткүл дүйнөлүк банктын конкурсу жарыяланган. Ошол балдарды өнүктүрүү боюнча новатордук идея. Ошондо менин бир демилгем идеям ошол 5 өлкөнүн ичинде жеңип алды эле. Ал ата-энелерди өнүктүрүү үчүн үй бүлөлүк борбор, эрте жаштагы балдарды өнүктүрүүгө багыткан деп.
ээн атанын билимин каныктырып, ээн атанын балага болгон мамилесин өзгөртүш керек. Болбосо Кудай берген баланы Кудай чоңойтот. Бала деген баладай, башы көзү чарадай деп туруп, бардыгы деген бүгүнкү күндө керек болсо өзү бакпастан ата энесине жакын урук туугандарына таштап коюп кетип калып атпайбы? Анан каяктагы эрте жаштагы баланы эртең инвестиция алып келүүчү инсанга айланмак эле. Биз ошол жөнүндө мындай маселе коюшубуз керек. Бүгүн Кыргызстан үчүн бул тема актай тема. Кыргызстан үчүн бир да мекемеге бекитилбеген тема. Кыргызстан үчүн бул илимдүү далилдеп мындай ынандыра элек. Биз эл аралык уюмуна ЮНИСЕФ коңгуроо кагып атат кеч болуп кала электе. Тамагынан өксүп атабы, физиологиялык жагынан өксүп атабы, интеллектуалдык жагынан өксүп атабы, ошол жагына көңүл буралы деп. Массалык маалымат каражаттары кеңири ушуну колго алыш керек. Китептер, журналдар чыгыш керек. Аялдар жана комитеттери менен мындай принцип бар. Теңме тең, же болбосо орусча айтканда равный равному деп. Күндө эле медик ата энени күндө кыдыра албайт. Албетте. Күндө эле мугалим өзүнүн сабагынан ашык ата энеге бара албайт. Ата энелер мындай аң сезимин ойготуучу инструменттерди, механизмдерди мейли мамлекеттик мекеме, мейли коомдук уюмдарбы биргелешип чечиш керек. Анткени талаша турган маселе жок. Кыргызстандын баласы бирөө гана. Келечеги бизге зарыл. Абдан жакшы. Демек, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келген иш жасап, кызматташууга барышыбыз керек экен. Анан эми сиздердин экөөңүздөрдүн тең сөзүңүздөрдөн кийин абдан бир жакшы бир мындай Кыргызстандагы мындай көрсөткүчтөрдүн, Кенже Курактагы балдарды өнүктүрүүдө көрсөткүчтөрдүн жакшырып келатканын көрүп атабыз. Сандык жагынан. Анан эми сапаттык маселеде. Эми кандай ойлойсуздар? Мына жыл жаңырганын астында турабыз. 2017-жылы ушул Кенже Курактагы балдарды өнүктүрүү багытында ар бир институт болобу, ушуга тиешелүү бар адамдар кечиктирилгис иш-чара катарында кайсыларды сиздер өзгөчө белгилеп кете элеңиздер? Быйылкы жылы биз ошол планыбыз боюнча министрлик менен биргеликте пландаштырып атабыз. Ошол жанагы стандарттардын окуу программаларынын негизинде жаңы муундагы компетенттүүлүккө негизделген окуу ушулдук комплексти чыгарып алсак, бул биз үчүн чоң иш болмок. Андан соң Толуш эжеме? Биз үчүн бул педагогикалык окуу жамааттарында келечекти окута турган мугалимдерге ошол стандарттар менен таанышып, ошонун зарылдыгын, анан жалпы массалык маалымат каражаты аркылуу ээн аталарын көңүлүн ошого бурдуруу, даярдыгын калыптандыруу биз үчүн өтө актуалдуу маселе болуп эсептелинет. Абдан жакшы. Албетте биз бул темада кайрылабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, тилекке катышуу менен бизге берилген берүүнү аяктайбыз. Программанын катышуучулары Алмаз Токтомбетов, Кыргыз Билим Берүү Академиясы башталгыч жана мектепке чейинки билим берүү лабораториянын башчысы, педагог илимдердин кандидаты, жана биз менен Тогдургүл Кендербаева болду, Орозон Байын Демирге Сейил аралык коомдук фондунун аткаруучу директору. Келе жаткан 2017-жыл балдарыбыз үчүн күлкүгө толгон бактылык сезимдерине мол жылдардан болсун деген тилекти айтмакчыбыз. Берүүнү мен Асылбек Жодонбеков алып бардым. Режиссер пультта Замирбек уулу Дамир иштеди. Кийинки жылы эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.